Kırısı sağlan ötöbüz. Depterlerge бүгүнкү числону жазасыңар. 14-сентябрь күнгө дүйшөмбү класс иши өтө турган темабыз тыбыштардын бөлүнүштөрү. Сабактын максаты тыбыштар кыргыз тилинде үндүү жана үнсүз болуп экиге бөлөрүн билесиңер. Окуп түшүнүүңөр, кабыл алууңар өнүгөт, сабаттуу жазууга машыгасыңар. Адабий тилде сүйлөөгө, сулуу, таза жазууга, ынтымактуулукка, меримдүү болууга тарбияланасыңар. Өткөн сабак боюнча суроолорду бере кетейин. Алик жакшы жакка өзгөрө баштаган байкадыңарбы? Тамга деп эмнени айтабыз? Суроолорго жооп берсеңер болот. Тыбыштардын бардыгы эле бирдей болбойт. Алсак айтканыбызда кээ бири тоскоолдукка учурабаса, айрымдары эрин, тил аркылуу тоскоолдукка учурайт. Мисалы А эч кандай тоскоолдукка учураган жок, жөнөкөй айтылды. Ал эми Т тил аркылуу тоскоолдукка учурады. Кээ бир тыбыштар жалаң үндөн жасалса, айрымдары үн менен шыгыштан жасалат. Ошондуктан кээ бири созулса, айрымдары созулбайт. А жалаң үндөн жасалат, созулуп айтылат. Кана балдар созуп көрөлүчү. А Т шыгыштын жардамы менен жасалат, созулбайт. Ошондуктан кыргыз тилиндеги тыбыштар үндүү жана үнсүз тыбыштар болуп эки топко бөлүнөт. Эми балдар силерге мектеп жолунда текстин 3 бөлүгүн окуп берем, көңүл коюп окугула. Алар дүкөнгө киришти. Анда сатуучу аялдан башка эч ким жок эле. Дүкөнчү кайда болду экен дегенсип Алик элеңдеп эки жагын карады. Мага 3-класстын эне тилин, математикасын бериңизчи деди бекен. Сатуучу китептерди карай баштаганда Алик «Дүкөнчү кайда?» деди бекенге шыбырап. Дүкөнчү ушул киши. Сатуучу айтылган китептерди балдардын алдына коюп, Аликти кызыккандай карап турду. «Эй кичинекей бала, сен эмнеге келдиң?» «Китеп сатып алууга» деди Алик. «Сага кандай китеп керек?» «Эне тили, математика» деп ал быйтыйган манжаларын санай баштады. Эми балдар биринчи көнүгүнү карайбыз. Тексттин каармандарын окуяны жана окуя болгон жерди айтып бергиле. Мында каармандар Бекен менен Алик, сатуучу аял, окуя мектепке даярдык. Ал эми окуя болгон жер бул дүкөндүн ичинде болду. Экинчи көнүгүнү карайбыз. Дептериңерге жазасыңар. Экинчи көнүгүүнү окуйлу. Табышмакты жаандыргыла. Үндүү тыбыштардын астын 1, ал эми үнсүз тыбыштардын астын 2 сызык менен сызгыла. Биринчи табышмакты окуйлу. Кат-кат тоону бар, ичи толо кени бар. Бул эмне балдар? К тамгасы менен башталып, П тамгасы менен бүтөт. Демек бул китеп. Эми ушунда үндүү тыбыштардын астын 1 сызабыз. Биринчи үндүү тыбыштар сызалы. А үндүү тыбыштар. О, У, А, И, О, Э, И, А. Эми үнсүз тыбыштардын астын 2 сызабыз. К, муну 2 сызабыз. Т. Карандаш менен сызабыз. Мынакей балдар, ушинтип өзүңөр үндүү тыбыштардын астын 1 сызасыңар. Ал эми үнсүз тыбыштардын астын 2 жолу сызабыз. Кийинки табышмак өзү аппак жазылат, жер түбүнөн казылат. Кана балдар тапкылачы? Бул бор. Муну дагы ушундай кылып сызасыңар. Мынакей балдар, биз алифбе сабагынан өткөнбүз. Кыска үндүлөр, созулма үндүлөр, каткалаң үнсүздөр, жумшак үнсүздөр, йоттошкон тамгалар, ажыратуу белгиси, ичкертүү белгиси. Муну силерге атайын жазып койдум. Мына ушул жерден да карасаңар болот. Үйгө табышма 3-чү көнүгүү. Тексттин мазмуну боюнча сүрөт тарткыла. Ошол тарткан сүрөтүңөр боюнча аңгеме жазгыла же болбосо айтып берсеңер дагы болот. Ушуну менен сабагыбыз жыйынтыкталды. Саламатта калгыла.